Саламатсызбы урматтуу телекөрүүчү, Нур телеканалынын эфиринде бир апта бою өлкөдө жүз берген окуяларды анализдеген Апта Ньюс программасы. Анын алып баруучусу мен Нурзада Сыдыкова, ал эми көрсөтүүнүн редактору Мерим Абделажанова. Бүгүн эмнелер жөнүндө кеп кылабыз. Негизи эле бул апта дегеле күркүрөгөн көздөн А дегендеги алгачкы күнү абдан актуалдуу, урунтуу учурлар менен коштолду. Бул күндөрдө шайлоо күнү белгилүү болду. Анын негизинде жөн жайда ийинге кирген аюудай болуп, терең уйкуга термелген партиялар коёндой так секирип, БШКга каттоого отурганга үлгүрүштү. Билесизби, биздин өлкөдө 300гө жакын партия, уюмдар каттоодо турат. Алардын 60тан ашууну ушул жылдын 28 ноябрында өтүүчү парламенттик шайлоого ашыгышты. Баса бул жумада бир канча партия биригүүгө да үлгүргөндөй болду. Биз байкагандан Атамекен партиясы реформа менен бирге шайлоого аттанчудай. Анан калса алдыңкы күндөрдө бири-бири менен баш кошуу, биригүү ниетин билдирген партиялар ачыкталат экен. Азыркы тапта сүйүүсүн билдирип, жылуулугун арнап сезимдерине секет кетип жатышыптыр. Колун сурашса, анан калганы ачык айрым болчудай. Бул жумада бийликтин шайлоонун шардаанасына шарт түзүп берген кайсыл бир партияга өз кадырын канжыгага байлап саясатта сайрап жүргөн жаш кыздын саясаттагы репутациясын ашырган окуя орун алды. Айтайын деген оюмду дароо байкадыңызбы дейм, телекөрүүчү. Ооба, Оразайым Нарматованын кармалышы коомчулукта чоң талкууга жем таштады. Эске сала кетсек, активист Оразайым Нарматованы 10 сентябрда таңгамал Ош аэропортунан укук коргоо органдарынын кызматкерлери кармап кетишкен. Ички иштер министрлиги Нарматова расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталып жатканын кабарлаган. Бул жумада орун алган ушул жана башка окуялардын топтому менен кыскача апта хроникасынан таанышыңыз. Сентябрь дүйшөмбү. Коронавирус жуктурган 326 бейтаптын абалы оор бойдон калууда. Соңку бир суткада өлкө боюнча инфекциядан 4 киши каза тапты. Тыңшоо аракети кызуу талкууга алынууда. Жарандык активисттер укук коргоо органдарынын тыңшоо аракетин кескин айыптап чыгышты. Мамлекеттик ишкана, мамлекеттик телеканалга кысым көрсөтүп жатабы. Бул күнү Ынтымак телерадио компаниясынын кызматкерлери нааразычылыгын билдирип чыгышты. 7 сентябрь шейшемби. Аялды өлөрчү токмоктогон шектүү кармалды. Бишкекте катуу токмоктолгон 40 жаштагы аял ооруканага жеткирилген. Ал эсине келбей жан берди. Дастан Бекешев президенттин улуу саясатка кийлигишип жатканын билдирип, тыйып коюуга чакырды. Ал эми президент Садыр Жапаровдун туугандарынын саясатка аралашуусуна жол бербестигин айтылды. Ош мэриясында күмөн санаткан кадр алмашуу. Ош шаарындагы айтылуу изим ресторанынын ээси экинчи калаада мэрден кийинки кызматты жетектемей болду. 8 сентябрь шаршембе. Тажикстандын атайын кызматы Кыргызстандан жаранын кармап кетти. Кубанычбек Ахматов Үчтөбө аймагында дары чөптөрдү чогултуп жүргөндө кармалган айтылууда. Кооптуу мектептерге окуучулар кайрадан барууга мажбур. Жалал-Абад шаарындагы Бабкин атындагы билим уянынын имараты эбак жараксыз деп табылган. Оштогу Тешикташ базарында орун алган баш аламандык. Сатуучулар жол четине чыгып кетишкен. Ал үчүн айрым соодагерлерден милиция пара алганын айтышууда. 9 сентябрь бейшемби. Курал жана оқ-дарылар бекитилген жер табылды. Алынган курал жана оқ-дарылар кылмыштуу топторго таандык болушу мүмкүн. Элеттиктер арак сатууга тыюу салуу демелгеленген болчу. Бирок спирттик ичимдиктерди сатууда жаралган жаңжал сотко жетти. Жаңалай айыл өкмөтүндөгү жалгыз мектептин курулушу аяктабай калды. Мындан улам элеттеги 600гө чукул окуучу онлайн форматта билим алышат. 10 сентябрь жума. Аксада 7 киши күйдүргү оорусу менен ооруканага түштү. 6 бейтаптын абалы жакшы болсо, бирөөсү орто оор абалда деп айтылууда. Милиция кызматкери пара алууга шек саналып кармалды. Шектүү Аламүдүн районунун тургунун алдамчылыкта коркутуп, баалуу сувенир жана $500 талап кылган. Ички иштер министрлиги Оразайым Нарматова эмнеге кармалганын айтты. Нарматова рассалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыпталууда. Бир жылда 4 ирет вице-мэр алмашкан кала. Ордолу Ош шаарында биринчи вице-мэрлик орун так ошондой болду.
Шаар башына ким келсе, адегенде аймакты өнүктүрүүгө эмес, өз айланасындагы адамдарын жыйноого бет алгандай. Айрымдар бул көрүнүштү туура көрбөй, туруксуздук катары бааласа, дагы башкалары ар ким өз командасын алып келет да деп колдоого алышууда. Белгилей кетсек, Ош шаарына президент Садыр Жапаровдун сунуштамасы менен Алмаз Мамбетов убактылуу мэрликке дайындалып келген болчу. Мамбетов коомчулукта моралдык жүрүм турумуна байланыштуу мамалок деген каймана ат менен Шакабага сынга алынып келет. Буга чейин ал балыкчы шаарына мэр болгону жана каттоо кызматында иштегени белгилүү. Алмаз Мамбетовду 20 күндөн кийин шаардык кеңеш жыйынга чогултуп, аталган атка минерди бир добуштан колдоп берди. Тактап айтчу болсок, 45 депутаттан 43-ü шайлады. Эртеси күнү Ош шаардык кеңешинин депутаттары мэриянын аппарат кызматкерлери Изюм ресторанында жылкынын этин сугунуп, сый көргөнү коомчулукка биздин телеканал аркылуу ачыкталды. Көрсө биздин өлкөдө көп нерсе кызыктуу жагдайлар, саясий маанайлар чай үстүндө чечиле тура. Ушул көрүнүш практика жүзүндө тастыкталгандай болду. Ошол чайдан көп өтпөй биринчи вице-мэрлик кызматтан 4-5 ай эле иштөөгө жетишкен Замир Юсупов эч бир себепсиз алынып, анын ордуна айтылуу Изюм ресторанынын кожоюну ишкер Марс Исаев келди. Ооба, Исаев биздин телеканалга интервью берип, мыкты иштейм, калаанын бюджетин толтурам, булактарды табам деп жатат. Балким ошондой да болор деп үмүт артабыз. Дагы бир вице-мэр жөн жай эле жылан чакпай, жылкы теппей кызматынан алынды. Ал ким десеңиз, Асылбек Топчубаев. Анын ордуна партия алмаштыруу жагынан алдына ат салдырбаган Сонунбек Жунуспаев деген мырза келди. Ал өткөн жылы Биримдик партиясынын бийлик түрү колдосо, бийлик алмашуудан кийин дароо Ата журт партиясынын баш тизмесинен орун алды. Жунуспаевдин талапкерлигин ким сунуштады? Жаңы кала башчынын карегине кандайча илинди? Алдыда айтып беребиз. Бул жуманын алгачкы күндөрүндө Ош шаарында талкууга жем таштаган кадр алмашуу орун алды. Бул көрүнүш шаардыктардын шордуу бешенесине туруктуу жетекчи келбей, калаанын өнүгүүсү же ары же бери болбой жаткандай. Анда кеп башынан болсун. Ош шаардык мэриясында кадрлык алмашуу орун алды. Тагыраагы мурдагы 2 вице-мэр жумуштан алынып, алардын ордуна жаңыдан вице-мэрлер дайындалганы маалым болду. Ал эми 26 августта жаңыдан шайланган Ош шаардык мэринин бул аракеттери эмне максатты көздөйт, эмне түрткү болгон, тактап көрүүнү чечтик. Ошентип коомчулукка жеке ишкер катары аты чыккан Ош шаарындагы айтылуу Изюм ресторанынын ээси экинчи калаада мэрден кийинки кызматты жетектемей болду. Бул убакка чейин шаардык кеңештин депутаты болгондугун гана эске албасак, шаардагы бир дагы кызматты аркалаган эмес. Ишкер Исаев Ош шаарынын казынасын кампайтуу аракетин да көрөрүн убадалаган. Шаардын бюджетин көтөрүш боюнча мен буга чейин деле өзүм оюм бар болчу. Жеке ишкер катары айтса, bir ишти ачып, может кредит алып, может bir башка жактан акча таап, жумушчу орун түзүп, ошол жерден налог төлөп, ошол жерден жумушчу орун түзүп, канча адамдын дагы бир үй бүлөсүнө салым кошуп, андан сырткары дагы пайда таап, андан сырткары может банкка да төлөп жетишип иш кылдык да. Буга чейин мындай бир натыйжа болду да. Ушундай сыяктуу эле мен ойлойм, мына мэриянын астында дагы бир может мэрияга караштуу муниципальный ишканаларды ачса. Бул пока мен жеке оюм. Ишканалар ачып, толуктоого бюджетти кошумча кылганга аракет кылып көрүш керек. Ал эми дагы бир вице-мэрлик кызматка дайындалган мурунку Биримдик партиясында, андан кийин бийликчил деп айтылып келген Ата журт Кыргызстан саясий партиясында биринчи тизмеде турган Сонунбек Жунуспаев 3 айлык сыноо мөөнөтү менен дайындалган. Жетекчилер менен жакындан сүйлөшүп, тил табыша билген Жунуспаев партиялаштары аны кызматка көрсөтпөгөнүн, болгону кала башчынын карегине илинип калганын айтты. Бул жерде партия сунуштуп калган жок. Бул жерде ошол мэр өзү чакырып, ошол именно ушул багытты карап бериңиз деген үчүн келдик. Мен себеп дегенде мыйзам боюнча билесиз, же депутат болуш керек, же муниципалдык кызмат болуш керек экен. Мен билесиздер, буга чейин Сулаймантоо муниципалдык аймактык башкармалыкта иштегенмин.
Мен ошол кызматты тандадым да. Ош шаарындагы биринчи вице-мэрлик кызматты жетектегендердин сапары кыска болууда. Эске сала кетсек, жыл ичинде ушул кызматта 4 жолу алмашуу болду. Бирок экинчи борбордогу жетекчилердин бат-баттан алмашуусу шаардын өсүп өнүгүүсүнө жана алдыга жылуусуна шарт түзүлбөстүгүн эл өкүлдөрү айтып келет. Ал эми шаардык бийликтин маалымат катчысы мурунку жетекчилер өз арызы менен кеткенин ачыктады. Мурдагы эки вице-мэрден жумуштан кеткендигинин негизин өздөрүнөн тактоого мүмкүнчүлүк болгон жок. 1 жыл боло элек, бирок 1 жылда мен оюмча бул 3-чү же 4-чү биринчи вице-мэр болсо керек. Мындай көрүнүш иштин алдыга жүрүүсүнө сөзсүз түрдө залыкас тиет. Анан кийин эми мындай болуп атат да, кимдир бирөөлөрдүн саясий көз карашы жакпай калса эле иштен алып коюп атат да. Анан кийин мен кечээ күнү Көрк кеңештин сессиясында да айттым. Ар бир вице-мэрдин, ар бир муниципалдык ишкананын жетекчилеринин функционалдык милдеттери бар. Ошол милдеттерди так аткара турган болсо, жөндөн жөн эле иштен алып койгонго эч кимдин укугу жок негизи. Бирок кандай вице-мэр келбесин, өзүнүн милдетин так билген вице-мэр келиш керек. Эгерде мэрге болуптур, баягы оштар айтмакчы, хоп, лаббай деген эме болбош керек. Өзүнүн милдеттерин биле турган болуп, мэрге өзүнүн сунушун айта ала турган, өзүнүн ой пикирин так туура жеткизе ала турган вице-мэрлер болуш керек негизи. Булар өз калоосу менен жумушунан кеткен. Бул негизги структуралык түзүм. Бул Ош шаарынын мэри шайлангандан кийин шаардык кеңешке структуралык түзүмдүн өзгөрүүлөрү боюнча маалымат берилет. Азыр отурумга киргизиш керек бул боюнча. Азыркы учурда ушундай гана өзгөрүү бар. Биринчи вице-мэр Марс Исаевдин бул кызматка келүүсү боюнча бул убакка чейин эле шыбыр эткен кептер таркаган айтылууда. Бул анын кошоматчылыгы Изюм ресторанында беделдүү инсандарга чай берип, демөөрчү болуп жүргөнү да айтылып жатат. Ал бул кызматка жеке кызыкчылыгын көздөп келиши мүмкүн экен. Бизнесмен болуп жүргөн адам вице-мэр болуп келиши мурда деле сөздөр болот эле. Ошол киши мэрдикке аракет кылып атат экен. Шайлоодо кээ бир партияларды колдоп бериши боюнча же болбосо башка бир нерселерге спонсор болуп чыкканы жөнүндө сөздөр көп да. Ошол эле шаардык кеңеш депутаттарынын деле Изюмда отурганы боюнча көп маалыматтар бар. Ошондуктан эми бул кандай десек, кызыкчылыктары үчүн бир күрөшкөн адамдардын келиши да. Ал жерде мындай көптөн бери умтулуп жүргөн нерсе бул кокустан эле келип калды деп ойлобойм да. Бул көптөн бери болгон аракет ошол жыйынтыгы. Жаңыдан жумушун баштаган Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов дайындалгандан кийин кадр алмашуу саясаты жүрөөрү алдын ала күтүлгөн жагдай экени да айтылып жатат. Ошентсе да сыноо мөөнөтү менен турган вице-мэр Сонунбек Жунуспаев жана биринчи вице-мэрликке дайындалган Марс Исаевдин аракеттери алдыда байкалат. Бул боюнча Интербилим коомдук уюмунун Оштогу жетекчиси Нур телеканалынын Чордондо программасында билдирген. Сонунбек Жунуспаевди биз билип эле жүрөбүз. Будан алдын мэрияда иштеп келген, өз алдынча башкаруу боюнча тажрыйбасы бар, ымтууну башкарып келген, Ош шаарынын менталитетин билген бала вице-мэрлик орунга тиешелүү немелер бар, тажрыйбасы бар. Ал эми жанагы биринчи вице-мэр баарына таң калыштырат, таң калуу болуп атат. Эмнеге дегенде анын жергиликтүү бийликте иштөө практикасы жок, тажрыйбасы жок. Ал бизнесмен болуп атпайбы? Бирок ошо Марсты биз жакшы менеджер катары, мен мисалы жакшы менеджер катары билем да. Уюштуруучу, анан кийин жанагы неменин ошол бизнестин көзүн жакшы билген, анан ишти жакшы уюштурган. Ош калаасынын башчысы Алмаз Мамбетов вице-мэрлерди сынак аркылуу тандап аларын, партиялардын сунушун эске албастыгын да билдирген экен. Бирок ал берген убадасында турбай койгондугу да айтылды. Мен өзү мэрге кирип сураганда, вице-мэрлерде азыр партиялар сүрмөлөт, сиз ошолорго жок деп туруштук бере аласызбы десем, туруштук бере алам дегенде, конкурс катары конкурс иретинде тандап алам деген.
бирок ал өзүнүн сөзүнө турган жок. Биринчи вице-мэр Марс Исаевдин дайындалуусу коомчулукта күмөндүү ойлорду жаратты. Буга Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов кала башчылыгына туруктуу киришпей жатып, анын саясатын колдоого алган. Тагыраагы коомчулуктун сынына кабылган борбордук аянтка фонтан куруу демилгесин колдоо таризинде маалыматтарын бөлүшүп турган. Кала башчысынын аткарып жаткан иш аракеттери жүктөлгөн отчеттук билдирүүлөрүн Facebook баракчасы аркылуу жүргүзүлүп жатканын байкоо болот. Анан калса мэрдин чайы да Изюм ресторанында берилгенин эске салсак, көптөгөн күмөн жагдайларга жетелейт. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Автоньюз үчүн. Айтылуу Изюм ресторанында чай берип атат деген маалымат айтылды эле. Анан ал канчалык деңгээлде чыгын десек, мынакей мэрдин машинасы мында турат. 0001. Коопсуз шаар камералары орнотуунун экинчи этабы экинчи борбор калаада жүргүзүлүп башталды. Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча Бишкек шаарында 16 кесилишке, Ош шаарында 11, Токмок шаарында 6, ал эми Кант шаарында 1 кесилишке камера түтүктөрү орнотулду. Маалыматка ылайык Г формасындагы ар бир түркүккө 3төн камера бекитилген. Алардын бири жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөйт. Жол сызыктарынын жөө адамдар өтүүчү жана вело жолдорду тебелеген каршы тилкеге чыгып туура эмес жерден кайрылган, ылдамдыкты көбөйтүп, жол чырактын талабына көңүл бурбагандарды каттайт. Экинчиси унаалардын агымына байкоо салат. Ылдамдыкты өлчөп, машинелердин мамлекеттик номерларын сүрөткө тартып, эреже бузгандарын коопсуз шаар долбоорунун базасына киргизет. Үчүнчүсү жалпы көрүнүштү тартып берет. Токтотууга тыюу салынган жерлерге коюлган машинелерди аныктап, коопсуз шаар долбоорунун базасына жиберет. Көзөмөл камералары күнү түнү иштейт. Мындай электрондук эреже шартты эске алганда жай бербей, эч нерсени көзгө илбей, эйфорияга түшүп алып айдаган айдоочулар түзүк эле айыппулга жыгылчудай. Негизин айтканда, коопсуз шаар долбоору жол эрежелерин сактоого, кырсыктарды азайтууга багытталган. Деген менен аталган иш-чара карапайым айдоочулардын капчыгын какканга эле иштелип чыгыптыр дегендер да жок эмес. Анан калса айыппулун көлөмүнө нааразы болуп, анын негизинде азайтуу чечимдери кабыл алынган болчу. Маалымат үчүн айта кетсем, Кыргызстанда 2019 жылдан тарта коопсуз шаар долбоору иштеп баштады. Долбоордун биринчи этабын ишке ашырган орусиялык Vega компаниясы 35 миллион долларга Бишкек менен чүйдөгү жолдорго 110 көзөмөл камера комплексин орноткон. Анын 90-у стационардык, 20-сы көчмө аппараттар. Кийинчерээк бул камералардын саны да көбөйдү. Мындан 2 жыл мурун борбордо ишке кирип, бирок коомчулуктун нараазычылыгынан арылбай келген коопсуз шаар долбоору эми Ош шаарында ишке кирүүнүн алдында турат. Бирок бул долбоор ишке киришине шаар тургундары, айдоочулар макул эмес. Айдоочулар коопсуз шаар деп аталган долбоорду айдоочулардын чөнтөгүн тоногон иш-аракет катары баалап келишет. Менин оюмча, шаар талапка жооп бербейт. Чызыктар жок, пешоход чызылган эмес, остановка, ошо парковкалар көбөйүш керек, жолду кеңейтиш керек. Жол СССРдин боюнда баягы кичине болуп жүрөт, тар. Эми коопсуз шаар боюнча биз мына такси кылып иштейбиз. Бул биздин мына Бишкектен дагы биздин жолдор тар да. Анан кийин көпчүлүк жерлерге барсаңыздар, биздин өзүбүздүн жолдор өзүбүздүн азыркы ушул жолго талапка жол бербейт. Эки катар машина батпайбыз. Буну чоңойтушка биздин мамлекеттин күчү жетеби жетпей деген ой. Буну чоңойтуш керек. Азыр ушул турушта биздики туура эмес да бул коопсуз шаар киргизиш бизгечи. Шаардагы айдоочулардын айрымдары Ош шаары бул долбоорго даяр эмес деген пикирди билдиришүүдө. Анын себебин айдоочулар жол сызыктары толук бүтпөгөн, атайын унаа токтоочу жайлардын жоктугун себеп кылышат. Бийлик тараптан толук кандуу шарт түзүлгөндөн кийин гана коопсуз шаар долбоору иштесе дешет. Себеби жүргүнчүлөр түшүп чыгуу үчүн атайын аялдамаларда жетишсиз. Остановка жетишсиз. Потому что остановка мына жерде не коюп койгон остановканчы. Ошону кичине кеңейтип, остановкаларды оңдоп, үстүн жаап, кичине адамдар тура турган кылып жасаса бизге да жакшы болот. Бизге ар остановка сайын токтосокчу, бизге аябай жакшы да. Анан адамдар да остановканы таппайлар жерден тозо берет, токтото берет. Анан остановкага токтобойсуңар деп бизди урушат.
Адамдар болсоң биз тосок токтойсуңар деп адамдар урушат. Ортодо бизге кыйын болду. Ошон үчүн остановканы бардыгыбыз эле жапырт колдоп эле остановканы бир жакшы жерге коюп алсак, остановка сайын токтосок бизге аябай жакшы болот, ыңгайлуу болот. Биздин шаар талапка жооп береби ушу? Жооп бербейт, эч кандай жооп бербейт. Буга 100% мен эме каршымын. Эч неме болбойт. Onun үчүн мына майда чүлөрдү алыш керек. Азыр мына ПМ дегендер чыгарсыңар, неме талапка жооп бербесе дагы, мисалы бир адам банктан келип акча алыш үчүн машинасын кайры коет. Туурабы? Кайры коет. Же маршрутка болсо, нар жакка эмеп коет. Может пенсионерлер келип калат. Пенсионерлер басып келе албайт да азыр, Шаар эч талапка жооп бербейт. Шаар неме кылбай эле мына камера неме атат. Бул неме шаар эмес. Бул чөнтөккө салмай башталат бул. Санариптик өнүктүрүү министрлигинен келген адистер үстүбүздөгү айдын этегинде долбоор толук ишке кирет деген пикирин айтышууда. Бирок министрликтен келген адистер шаардагы көйгөйлөрдү деле эске албаган өңдө. Алар жол сызыктары так көрсөтүлбөгөн жердеги мыйзам бузуулар үчүн айдоочулар айып пул төлөбөстүгүн билдиришет. Бирок аны териштирүү үчүн айдоочулардын убактылары коротулаарын эске алышкан эмес. Бул шарт түзүлүп жатат. Негизи өзүңөр эле көрүп жатасыңар. Көптөгөн жолдордо азыр жанагы разметка, дорожный знакилер коюлуп жатат. Биз бул камераларды сервердин комта даяр болгондон кийин, запуск болгондо, система иштей баштаганда, конечно, доказательный база деген бар бизде. Доказательный базанын ичинде жалаң инфраструктура баары туура келиши керек. Ошол мисал катары айтайын, могу стоп линия барго. Стоп линия өчүк болсо, анан сен аны басып кетсең, ал доказательный база уже жок болот. Ал негизи чыгарылган постановление жокко чыгарылышы керек болот. Ошондуктан ошол жок болбош үчүн стоп линияны бүт оңдоого туура келиши керек. Бул иш негизи мэриянын көзөмөлүндө болот. Жамала берип жакшы жери калбаган Ош шаарындагы жолдордо бүгүнкү күндө жол сызыктары толук сызылып бүттү деп төш каккан жолдор башкармалыгынын башчысы шаар толук даяр деген ойдо. Бирок мындан бир канча күн мурун чийилген сызыктардын өңү өчүп кеткенинен кабар жок өңдү. Шаардын казынасынан каражатты бөлдүрүп, тендерге койгондон башка жумуш аткарган башкармалык миллиондогон каражаттарды алып, жамак жол жасагандан башка жумуш деле аткарбайт өңдү. Биздин шаар даяр, туура айтасың. Биздин шаар бүгүнкү күндө бизге берилген эме боюнча, талаптар боюнча шаардагы даяр. Шаардагы эң начар деген жолубуз Масалиев жолу болчу. Анын разметкасын чыгарганга болбойт эле. Масалиев көчөсүн быйылкы жылга 4 перекрестканы 6 метрден алып туруп, типа ямочныйда кылып туруп, жаңылап, жаңы термопласт басып бердик. Камерасына толук түшөт, жооп берет. Шаардык бийлик өкмөттүн демилгесин өткөрүүгө шашууда. Алар шаар толук талапка жооп бербегендигин өздөрү да жакшы билишет. Билген менен айдоочуларды түйшүккө түртүшүүдө. Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимов бул суроолорго төмөндөгүдөй жооп берди. Эми азыр жол тарыгы тар, ооба. Бирок бизде генеральный план бар да. Ош шаардын генеральный планы бар. Ошо генеральный планда допустим, на Масалиев көчөсү, Ленин көчөсү, Курманжан Датуков көчөлөрү узундугу туурасы 40 метр болуш керек да. Геймплан эми ошону ой менен, ошо ниет менен биз неме кылып атабыз, эртең геймплан ишке ашып калышы мүмкүн. Допустим, да, мен ага действительно көп каражат керек, акча керек. Мен ойлойм, генеральный планды түзүп атканда ошо именно до 2025-жылга чейин деп түзүлгөн да генеральный план. Ошондо жолдорубуз кеңейиш керек да. Ошондо азыр мисалы башкы план ишке ашканга чейин айдоочуларга ошондо таптакыр шарт жок. Биздин Ош шаарында таптакыр шарт жок деп айтууга болот да. Жок, таптакыр десек эми адашабыз. Эми шарт бар, сызыктары бар. Эми ошондой случайлар болуп калышы мүмкүн да эми. Ошо именно перекрестканы светофорду астында остановка болуп калса, ошол жерде ошондой болуп калышы мүмкүн. Коопсуз шаар долбоору Борбор калаада 2019-жылдан тартып иштей баштаган. Бирок ошол күндөн бери карай нааразычылыктардын аягы тыйылбай келет. Борбор калаада коопсуздукту камсыз кылып берүү үчүн Россиялык Вега компаниясы иш жүргүзгөн. Эми экинчи этабын кытайлык компания ишке ашырууда. Ош шаарында жалпысынан 35 кесилишке 300дөн ашуун камера орнотулат.
Мыйзамсыз унаа токтотуучу жайлар, мындай жайлар Ош, Бишкек шаарларында ондоп, жүздөп саналат. Жада калса Ош шаарында өкмөт куруп берген жолдорго чейин авто токтомо жайлары орнотулган. Кыргызстандын шартында мыйзамдуу жол менен бардык шартты түзүп, атайын ачылган авто унаа токтотуучу жайлар а дегенде бармак менен санасаң балким жетпес. Көп кабаттуу үйдү курат, авто унаа токтогонго жай жок. Гил теген соода түйүндөрүн салат, бирок машина токтотууга орун таппайсың. Бишкекте ар кайсы унаа токтотуучу жайларды тосуп алып, айдоочулардан авто токтомо үчүн акча алган көрүнүштөр абдан эле көп. Бул аптада биздин чыгармачыл топ активисттер менен биргеликте Борбордук шайлоо комиссиясынын айланасындагы тосмолордун мыйзамсыз экендигин далилдөөгө аракет көрдү. Анын негизинде андагы орнотулган казыктарды алдыртты. Аталган жайды көзөмөлдөөчү мэриянын тийиштүү өкүлдөрү чакырылганына карабай, эч кимиси келген эмес. Достор, дүйнө турат майдадан дейт, түшүнбөйт аны майдадам дейт. Мынакей, мыйзамсыз турган парковочный стоянканы мына ликвидировать этип атабыз авто сүйүүчүлөр менен. Азыр эми азы калды, кел. Мен кичине кубаттайын. Болду. Атың ким сен? Арзымат. Арзымат, мону акырында ретке салсаң. Бери эле кетирсин. Токтоз мен. Бисмилла. Борбордук шайлоо комиссиясынын айланасындагы унаа токтотуучу жайларды аталган мекеме Беренгол жана дагы бир мэриянын мекемеси үчөөнүн кызматкерлери мыйзамсыз түрдө ээлеп алышкан. Өзүңүздөр көрүп тургандай момундай тростор менен чектелген. Бул жер болсо бош турат, алар каалаган учурда өзүнүн унаасын келип токтотушат. Ал эми ушул жака келген унаа менен келген жөнөкөй жарандар болсо аргасыздан тыюу салынган жерге унаасын токтотуп айыппул төлөгөн учурлары көп кездешүүдө. Могу өзүнүн эле турушу мыйзамсыз. Анткени деген биринчиден могу чарчы метр турган жер бул муниципалдык болот. Бул эч кимдики эмес. Анан биз көчөккү күнү келип ушул жерде могу үйдүн жашоочулар менен конфликт болду. Бул жерде ушул машиналардын тургандардын ээлери бул жерди биз сатып алганбыз. Бул жерге эч ким киргенге болбойт деген уруш чыкты. Ошондон анан биз иш кагаздарын сурадык. Иш кагаздарын сураганда тийиштүү иш кагаздарын алып чыгып бере алган жок. Бишкекте ар кайсы унаа токтотуучу жайларды тосуп алып, айдоочулардан авто токтомо үчүн акча алган көрүнүштөр жүздөп саналат. Бул аптада биздин чыгармачыл топ активисттер менен биргеликте Борбордук шайлоо комиссиясынын айланасындагы тосмолордун мыйзамсыз экендигин далилдеп, андагы орнотулган казыктарды алдыртты. Аталган жайды көзөмөлдөөчү мэриянын тийиштүү өкүлдөрү чакырылды, бирок эч ким келген жок. Ушул жерди дагы жаа бербей, бул жерде бүтөп, мынакей өзүңүздөргө көрсөтөлүк. Биз келген себептен буларды алып салганда. Ал эми БШК имаратынын ээси тосмолор аларга караштуу эмес экендигин жана мыйзамсыз тургандыгын ырастады. Беренгол ишканасынын БШКдан жерди ижарага алганбыз деген сөзүн болсо төгүнгө чыгарды. ЦИКка келеби, бияка жителдер келеби, бенде деген боюнда муниципальный неме бар, Свердловский. Беренгол бар, анын баары өзүнүкү да. Анан элдин баары келип кое берет. Негизи тосконго акысы жок. Тосконго акысы жок, биз тоскон жокпуз мына. Биздин машиналар турат. Биздин өзүбүздүн парковкабыз бар, артында заезд менен кирет. Бул жайларга келген айдоочулар унаа коюучу жайдын тосулгандыгы бир топ тоскоолдуктарды жаратаарын айтышат. Ал эми көпчүлүк автокөлүк колдонуучулар ар бир акылуу токтоочу жайдын мыйзамдуу же мыйзамсыз экендигине көңүл бөлө беришпейт. Айрымдар алар менен талашып убактысын короткусу келбейт. Мыйзамсыз мыйзамдуу экенин билген жокмун, бирок бул жерде постоянно эле ушундай да, тозуп алат. Акча требовать этет парковка кылгангачы бул жакта. Мисалы эми монун жарымы бош турат, бул жагы көрүп турганда, ар жагы постоянно трос менен эле турат, ошол 50 сом, 40 сом дайыма алат. Ыңгайсыздык дайыма эле. Бул жагына кое албайсың. Бул жагына коеюн десең тигиндей да, акча төлөш керек. Ошол тигил жагынан койсоң жүктөп кетет же жазып кетет. Кичине бир 5 минутта турсаң эле жазып коет да бул жакта. Андай болуп эле атат көп эле учурда. Жолдун экинчи тарабына болсо жакында эле токтотууга тыюу салуучу жол белгиси коюлган. Аргасыздан убактылуу унаасын коюп кеткен жарандарга айыппул салып, же болбосо автокөлүгүн жүктөп кетип, майы кызматкерлеринин сүймөнчүктүү жерине да айланган. Анткени эмне себептен бияка коюлган? Бияка деген машиналар өтөт болот, ошо помеха болот, башка машиналар. Кыймыл көп жерлерге коюлат да, туурабы? Биякта деле кыймыл көп болот да, мына машиналар кирип чыгат бияка, ошого помеха болбосун деп коюлган да, мэрия койгон бияка. Жыйынтыгында тосуучу каражаттарынын баарын жарандык активисттер унаага жүктөп кайтышты. Бирок эч кандай тоскоолдук же болбосо ал жердин ээси аталган эч ким келген жок. Мынакей. Азыр бул мыйзамсыз турган парковканын шаймандарын алдык. Бул участоктогу турган шаймандар мына силердин көзүңөрчө ликвидировать этип, темир өткөрүүчү жайга алып барып таштайбыз. Бул деген мына
президенттен управ делами иштеген Нурлан мырзадан келип кеңешип сурадык. Бул силер койдуңар беле десек, жок деди. Значит, мыйзамсыз алып салалыкпы дедик, алып салгыла деди. Мынакей достор. Күбө катар көрүп коюңуздар. Ал эми уруксатсыз жерге токтотулган темир тулпарларды жүктөп кеткен кызматтардын кылган жумушу туурабы же элге каршыбы? Маселени алар тараптан да карап көрдүк. Эвакуация жана туура эмес токтотуу үчүн айыппул төлөгөн айдоочулар арбын. Бул учурда темир тулпарын тийиштүү кызматтар жүктөп кете турган болсо, ээси 2000 сомдун айланасында айыпка жыгылат. Жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлер тыгын жаратпаган аракеттин көрүшсө, айдоочулар токтоого жай жоктугун айтышат. Маселенин түп күнү унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздигине барып такалат. Bu kişi görmeye kalktı. Her çaktan gelip tutsağınlar tutsağını teşvik koydu. Taraftan aslında bekini koptu. Görmeye kalktı. Ulardan canlı. Yine minimalli kaça olur ki şu Mehmet koyla? Kaça olur? 1750 olur. Күн сайын Портал Групп ишканасынын унаа токтотуучу жайына 50дөн кем эмес автокөлүк эвакуацияланат. Айдоочулардын баары башка токтотуучу жай жоктугун, жол белгисинин ачык коюлбагандыгын жана бул үчүн төлөнгөн каражаттын оор келгендигин айтышат. Сум жактан бияка жүктөп кетип турмаштан. Чыксак машина жок, анан бияка келдик. Ошо знак деле жок болчу, аякта стоянка запрещен дегенчи. Бияка алып келип коюптук. Парковка болбогон үчүн койдук да биз элечи. Закон бардығына тиешелүү экен, эми келип азыр машинаны оформить этип, чыгарып кетебиз. Канча сом төлөдүңүз? Пока билек, азыр оформить этишет го. 1,5 же 2 болуп болуш керек. Ал эми аталган ишкана КМШ өлкөлөрүндөгү эң аз төлөм бизде экендигин айтат. Алар билдиргендей, эң көп эреже бузуулар калаанын ортосунда жайгашкан базарлардын айланасында катталат. Бишкек шаар боюнча негизи 15 эвакуатор иштейт, ошонун калгандары запаста турат, шаар ичинде иштегенди 9 портал иштейт. Именно ошо бул ЦУМ, Ош базар жана Калмидин базар, Орто Сай базарларга негизи ошол жактарга эле коюлган бул знактар. Именно ошо подзнак иштейт, жана пешеходный жана школдордун астында кичинекей балдарды сүзүп кеткенден машиналар болуп койгондо кичинекей балдар чыгып баратканда көрбөй алат да. Любой эле мамлекетте, бул Алматада, Москвада, любой Европа, өнүккөн мамлекеттерде бул эвакуаторлор иштеп атат. Бирок алардын баасы төмөн өйдө. Биздики Кыргызстандыкы кичине бул экономикабыз неме болгон үчүн биз бул тендерге бааны койгонбуз. Унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздиги талашсыз. Бирок айрым учурларда акылуу жайларга токтотуудан качып, жол жээгине коюп кеткендерди да айтпасак калыстык болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай, тиги аялдаманын алды жагында токтотууга тыюу салынат деген жол белгиси турат. Ал эми бул жерде кимдир бирөө өзүнүн унаасын токтотуп кеткен. Көп учурда айдоочулардан токтотуучу жай жок болгондуктан айласынан коебуз деген гана жүйөлөрдү угабыз, бирок бул жерде атайын акылуу автоунаа токтотуучу жай бар. Кээ бир учурларда айдоочулар ошол 20 сом, 30 сомдон качып дагы ушундай жол эрежесин бузуп коюшат. Эгерде унааны жүктөй элек учурда ээси келип калса, анда тыюу салынган жайга токтогондугу үчүн гана айыппул төлөнөт да, унаасы жүктөлбөйт. Ээси келип калса, нарушениесине карап протокол түзүп беребиз. Андан кийин кете берет. Жүктөп түзүп уже биз кетип баратканда келсе, анда кечигип калат. До движенияга чейин эмесе болот. Учурда жарандар мэриядан же болбосо мамлекет башчыларынан көп кабаттуу парковкаларды, же болбосо курулуш компанияларына жер алдына токтотуучу жайларды кошо салууну милдеттендирүүсүн талап кылышууда. Бишкек шаарында азыр бизде көйлүктөр өтө көп да жүрүүчү. Ошолордун негизинен Бишкек шаары өзү көп кабаттуу унаа токтотуу жайларды жасаш керек болчу. Унаа сүйүүчүлөргөчү. Ошондуктан ушундай тыгындар жана мисалы тигинекей тиги жерде дагы биздин ГАИ менен эме турат, эвакуатор алып кетет деп дагы. Ал дагы ошо турушу негизи мыйзамсыз. Бул жер деген трафик жүргөн жер эмес да, көп машина бул жер токтоочу жай. Көп учурда айдоочулар эвакуацияланган унаасын кайдан издөөнү билишпейт. Бул учурда 102 кызматына чалып тактап алса болот. Орду калаага жүргүнчү ташыган 210 автобус алып келинип, Ала Тоо аянтында жаңы транспорттар тапшырылды. Билдирмеге караганда, бул автобустар экологияны булгабайт дешүүдө. Иш-чарадан соң алар дароо маршруттарга бөлүнүп, ишке чыккан. Калааны коомдук транспорт менен камсыз кылуу максатында эко-пассажирский перевозка ишканасы менен кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлган. Ага ылайык компания жыл аягына чейин Өзбекстандын Япон үлгүсүндөгү автобустарын алып келет экен. Мэрия аталган атамекендик компания 1000 адамды жумуш менен камсыз кылганын кошумчалады.
Бул сонун кабар албетте. Эмнеси менен артыкчылыктуу деген суроого эки жагдайды сөзсүз кошмокмун. Биринчи иретте экологияга терс таасири тийбейт деген негиздеме. Экинчиси жумушчу орундардын түзүлүүсү. Бул жуманы ушул жагымдуу кабар менен жыйынтыктап туралы келерки аптада эмнелер күтүлөт, аны сиз менен кошо байкайбыз. Башкысы өлкөдө тынчтык жана стабилдүүлүк болсун. Ал эми бул аптада кечкен окуялардын топтомун мен Нурзада Сыдыкова айтып бердим. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуз.